Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Сабагыбыздын темасы сын атоочу, имя прилагательное. Заттын сын сыпатын, өңүн, түсүн, даамын, формасын, көлөмүн жана башка түрдүү белгилерин көрсөтүп, кандай, кайсы деген суроолорго жооп берет. Мисалы: апам кандай? Апам сулуу. Помидор кандай? Кызыл, даамдуу. Үй кандай? Үй чоң. Эмесе мөмө жемиштерди дагы сын атоочтун белгилери боюнча сыпаттайбыз. Кулпунай — малина, бүлдүркүн — клубника, алма — яблоко, алмурут — груша, өрүк — абрикос. Кулпунай кандай? Кочкул — кызыл, тоголок — ширин. Бүлдүркүн кандай? Кызыл, ширин. Алма кандай? Таттуу, тоголок, кызыл. Алмурут кандай? Кызгылт, жашыл, даамдуу, сүйрүк. Өрүк — саргыч, даамдуу, тоголок. Жашылчаларды сыпаттайбыз. Помидор — калемпир, кызыл болот. Помидор, перец — красный. Бадыраң — дарбыз, жашыл. Огурцы — арбуз, зеленый. Сабиз — коон, ашкабак, саргыч болот. Морковь, дыня, тыква — желто, оранжевый. Манас боюнча азыр бир аз баяндама кылабыз. Манас тууралуу таанышасыңар. Манас кыргыз элинин баатыры болгон. Ал эр жүрөк күчтүү жана акылдуу жол башчы. Манастын жубайы Каныкей да абдан акылдуу, сулуу болгон. Манас элинин ынтымагы, эркиндиги үчүн күрөшкөн. Баатырга 40 жолосо жардам берген. Ак кула деген аты, Кумайык деген ити жана Ак шумка аттуу кушу бар болгон. Манас тууралуу кыскача суроолорго жооп алабыз. Манас кандай болгон экен? Каким он был? Эр жүрөк, храбрый, күчтүү, сильный, акылдуу, умный. Бул сөздөрдүн баардыгы сын атоочу. Ким болгон? Кем он был? Жол башчы, предводитель. Элине эмне кылган? Что сделал своим народом? Элинин ынтымагы, эркиндиги үчүн күрөшкөн. Он сражался за свободу и единство своего народа. Сабагыбыз аякталды. Саламатта калгыла.